Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü hadiste An Abi Hurayrata radıyallahu anhu anna raculan qala lin nabi sallallahu aleyhi ve sellem awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab ravahul Bukhari. Abu Hurayra'dan gelip kavarlaydı, rivayet kılat. Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelip o Allah'ın elçisi mağa vasiyat ber dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam mağa açulanba dedi. Andan keyin dagы surады. Peygamber aleyhissalatu vesselam açulanba dep başka rivayatlerde 3 жолу aytkan. Birinciden Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir emesi 2 жолу 3 жолу kaytalagandığı çoң маселе ekendигинен, ачуу көп балеге алып баратынынан кабар берет. Экинчиден бизге пайда дайыма адамда bir чечилбеген bir көйгөйү болсо, илим ээлерине барып, алардан кеңеш алып, багыт алып, ошол жүрөгүндөгү оору болобу же жашоосундагы bir өзү чече албай жүргөн түйшөлткөн маселе болсо, илим ээсине барыш керек. Себеби илимдүү адамдар, уламалар пайгамбарлардын мураскерлери белгилүү. Көп учурда адамдар bir катасын ошол тарапты билбеген адамдан кеңеш сурап алып адашат. Бул жерде эки пайда. Биринчиден сураган адам дайыма илимдүү адамдан сураш керек. Же болбосо bir тарапты сурайын десеңиз, ошол жактын адисинен сураңыз. Жалпы кеңеш боло турган болсо илим ээсинен, анан bir жактын адисинен сурайм десеңиз, анда адистен сурайсыз. Анан ошондой эле Пайгамбар алейхиссалату вассалам кайталагандыгы бул ачуу чоң нерсе. Адамдын мындай жумшак болушу, ыраазы болушу, ачууланушу бул адамдын өзүнүн касиетиндеги, табиятындагы мүнөз. Ушундай болуп адам жаралган. Адам ачууланат, адам сүйүнөт, кубанат, ыраазы болот. Ушул нерседе адамдын табиятында бар. Эгер адам ачууланбайт десе, бул дагы кемчилик болот. Болгондо шарият тыйган ачуулануу деген сөз, ошол ачуулукту туура орунда колдонуу. Ошол шарият көргөзгөн рамкадан чыгып кетпөө деген сөз. Эгерде рамкадан ачуулук чыгып кете турган болсо, ал өзүнө да зыян берет, башкага да зыян берет. Ал эми макталган ачуулануу деген ал кандай десе, бул шариаттын ичиндеги рамкадан чыкпаган. Мисалы, bir бузук ишти көрүп ачууланасыз ичиңизден, жаман көрөсүз. Же шарият Алла Тааламдын дини тебеленип, ошол сакталбай, күнөө иштер болгондо ачууланасыз. Бирок ошол ачууңуз сөгүүгө, жаман сөз сүйлөөгө, же урууга зыян жеткирүүгө болбойт, бирок жүрөгүңүздө ачуулук болот. Ал эми шарият айыптаган ачуулануу бул жанагы зыян берүү, кол менен зыян берүү, ошонун артынан тил менен жаман сөздөр сүйлөө, ошонун артынан жүрөккө кек сактап өч алуу, артынан келүүчү балелер. Ошон үчүн айткан бул ачуу бүт жамандыктын ачкычы деген. Дагы бир алымдар айткан, адамдын ушу ачуусунда келген зыяндар бүт жамандыктарды чогултуучу деген. Ачуунун айынан талак берилет, ошонун артынан үй бузулат. Адам өлтүрүү дагы, уруш талаш, бөлүнүп жарылуу. Кээ бир адамдар айлап жылдап катташпай калгандар бар, туугандар. Ошонун башатын бардыгы bir сөздөн эки сөз, анан адамдын үстүндөгү ачуулук. Бүт жамандыктын баары ошонун артында келет деп салафтарда, сахаба табинерде сөздөр көп. Ошон үчүн мурунку сабактарда биз айтканбыз, ушул 4 нерсе бар. Адеп, ахлак 4 нерседен таркайт деп. Негиздери. Ушунун бири ушул хадис. 4 хадистин бири, кимде Аллахка акыретке ыйман келтирген болсо жакшы сөз сүйлөсүн, же унчукпасын биринчиси. Экинчиси өзүңө каалаган жакшыты башка бирөөгө, bir тууганга каалаган. Анан үчүнчүсү мусулман адамдын исламдын чырайлуулугу, өзүнө тиешеси жок нерсе менен алек болбошу. Анан төртүнчүсү ушул ла тагдып, ачууланба деген. Эгерде кайсы бир мусулман ушу 4 хадиске амалга турган болсо, талаптары менен, анда чырайлуу мусулман болот. Адеп ахлагы жогору болот. Көп баледерден, ызычуулардан оолак болот. Бул адамдын табиятындагы жаралган нерсе экен, бар нерсе. Табиятындагы ачуулануу деген. Ачууланган кезде адамдын каны кайнап, каны өзгөчө жүрүп көтөрүлөт экен. Мына ошол учурда адам өзүн кармай албаса, сүйлөгөн сөзүнө ээ боло албай, өзүнүн ачуусундагы келип аткан нерсени башкара албай, ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн. Кол менен зыян берүүгө, Алла сактасын, же оозунан өзүндөгү ыраазы болбой турган сөздөр менен сүйлөп салышы мүмкүн.
Ал эми шейх айтат, бизден ким ачууланбайт? Чыныгы момун адам, акылдуу адам, ачуусун кармай алган адам. Ошо ачуусунда келген зыян берүүчү кадамдарга барбаган адам. Ал эми акмак адам, караңгы адам, жахил адам ачууланганда артынан өкүнүп калатуучу кадамдарга барып салат. Өлтүрүп салуу, зыян берүү, же үзүү, же болбосо оозунан Аллах нааразы боло турган, ачуулана турган сөздөрдү сүйлөп салуу коркунучу бар деп. Чындыгында ачуу калтыруу көп балей кырсыктарга, адам өкүнүп кала турган кадамдарга алып барат. Тек гана ушул нерсени жакшы өзүнүн ордунда колдонсо. Пайгамбар алейхиссалату вассалам деле жашоосунда ачууланган. Аллах Тааламдын өкүмдөрү же болбосо бир күнөө иштерди канда көргөндө ошону ачуу менен барып бага чыгып элге баяндаган учурлары бар. Бирок бир адам тилдеп, ал адамга зыян берип, ал адамды үзүп, адамдын ачууланган кездеги туура эмес кадамдарга барган эмес. Бул адамдын пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келип осуят сурашында пайгамбар алейхиссалату вассаламга ачууланба дегендигинде ошол адам балким ачуулуу болгон дейт. Чулуу болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол абалын билген. Орозосу жакшы, намазы жакшы, такыбалыгы жакшы, бирок ачуусун кармаганын албаган бирип, пайгамбар алейхиссалату вассалам ачууланба деп ушул нерсеге көп басым кылган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошо абалга жараша дагы фатва берип осуят кылган. Кээ бир адамдар, ар бир адам келгенде ар бир акыбалы бар. Бирөө мисалы намаздан алсыраса, бири өзүнүн мүнөзүндө алсырайт, бири сабырга муктаж, бири шүгүргө муктаж, бири күнөөнүн үстүндө жүрөт, тообого муктаж. Мына ошондой абалдар болгон. Бирок бул нерсе менен биз бул адамга тиешелүү экен дебестен, бул баарыбызга тиешелүү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуяты баарыбызга тиешелүү. Эгерде бизде ушул нерсе алсырай турган болсок, ушул нерсе бар боло турган болсо, ачуунун артынан өкүнүп калуучу сөздөр, өкүнүп калуучу кадамдарга бара турганыбызды билсек, анда ушул нерсени осуятты алып өзүбүздү даралаш керек, үйрөтүш керек. Мен ачуулуумун, ушу менен калам деген бул шайтандын сөзү. Эмнеге? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисине каршы келет бул. Себеби алейхиссалату вассалам айткан, сабырдуу болом деген адам сабырдуу боло алат. Жумшак болом деген адам жумшак боло алат. Үйрөнөм деген адам үйрөнө алат. Сабырдуулук сабыр кылуу менен келет, жумшактык кылуу менен келет. Илимдүү болушка илим алуу менен келет. Акырындык менен келет. Ана менин мүнөзүм ушундай болду, өлөм деген настрой койсоңуз, болду, ошондой каласыз. Сиз ошондой ниетиңизге жараша абал деген ушул. Кээ бир адамдар жүрөгүнөн чечимди чыгарбайт. Өзгөрөйүн деген кадамга барбайт. Жалынып жалбарып Аллах Тааламдан суранбайт бир кемчилиги болсо. Ушудан Аллахым арылайын, мени арылчы деп дуа кылып, жалынып жалбарып суранышыбыз керек. Анан ошого жараша кадамдарды башташыбыз керек. Мисалы, ачуулуу болгон адам болсо, ошо ачууга алып бара турган жолдордон оолак болушу керек. Азыр биз иншалла шейхтин түшүндүрмөсүнөн бир 10 кадамды суннада келе кадам жүрөтөбүз. Ачуулуу болгон адамда кандай кадамдарды жасаш керек? Акырындык менен келет. Мүнөзү эки түрлүү болот, билесиздер. Бир түрлүү мүнөз бар, ал төрөлгөндө эле тубаса мүнөзү жакшы адамдар болот. Өзүнүн тубаса мүнөзү бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир сахабадан көрүп, сенде ушундай мүнөз бар экен деп мактаганда, ал сахаба сураганда, бул мүнөздү мен өзүмдүн аракети менен пайда кылганбы, же төрөлгөндө эле барбы деген. Жок, сенде төрөлгөндө эле бар болгон деген. Ал экинчи мүнөз бар, муктасапты. Адам өзү ушинтип илим угуп, пайда алып, аракет кылып, ошонун үстүндө күрөшүп, жаман нерсени жеңип, анан ошол мүнөз болуп пайда болуп калат. Адат болуп пайда болуп калат. Ошон үчүн кимде-ким менин мүнөзүм ушундай, мен ороймун, мен ачуулумун, мен ушинтип жүрө берем десе, бул адам өзүн өзү жакшылык каалабаган адам, Алла сактасын. Өзүн өзү таштап салган адам. Адамдан сен ачууланба деп эч ким талап кылбайт. Ачууланыш керек, ачуулана турган абал бар. Бирок шарият тыйган нерсе, рамка билиш керек. Келүү ачууланбаш керек, вообще ачуу келбеш керек экен деп ойлоногандар. Жок. Шарият тыйган нерсе ачууланган кезде зыянга алып бара турган кадамдардан кылба деген сөз. Сөзүң менен жаман сөздөрдү сүйлөп, же болбосо дениң менен туура эмес кадамдарга барып, ошол нерсени ачууланып, мейли тултуңдап, бир аз ачууң келсе басып кет, отуруп кал, өзүң менен барып зикир кылып, же намаз окуп, истигфар келтирип өзүңө кел. Бирок ошо ачуунун артынан келе турган зыянды айтып атат дайыма.
Ал эми акылдуу мусулман адам, момун адам өзүн жумшактык менен, токтоолук менен кармап калат. Себеби Аллах таалам момундарды мактап, алардын сыпатын эскерген. Кандай сыпатына? Мен момунмун, мен мусулманмын десе, ушул сыпат менен биз сыпатталышыбыз керек. Ар кимибиз карап көрөйлү. Эмне дейт Шура сүрөсүнүн 37-аятында Аллах таалам "Ва ида ма гадибухум ягфирун". Алар ачуулары келишкенде, алар заматта кечирет деген. Кечирет дегени туура эмес кадамдарга барбайт деген сөз. Ачууланбайт деп айткан жок, көрдүңүздөрбү? Момундар, алар чыны момундар эч убакта ачууланбайт деген эмес. Ачууланат болгондо, ачуулангандан кийинки туура эмес кадамдарга барбайт деп атат. Ачууланса, балаңызга кээде ачууланасыз. Туура эмес кадамдар болсо ачууланасыз, бирок ошо ачууңуздун артынан зыянга барбайсыз. Кайра эле кечирип, айрым нерсени көрмөксөнгө салып, айрым нерселерди үйрөтүп, айрымына сабыр кылып, ошентөй кадамдарга барыш керек. Ачууланган артынан кек сактап, анан өч алам, көргөзөм, мындай деген кадамга барбастан адам сабыр кылып, жумшактык кылып, кечирип, ошо менен унутуп кетет дейт. Же каталар болсо оңдоп коет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда лайса шадиду бисура. Күчтүү адам, батыр адам бул ким дегенде күчкө салып жеңген адам эмес, күрөштө жеңген адам эмес. Чыны күчтүү адам өзүнүн ачуусун келгенде кармай алган адам күчтүү деп пайгамбар алейхиссалату Бухариде келген хадисте айткан. Күчтүүлүгүбүздү, иманыбыздын күчтүүбүздүн кайдан билет экенбиз? Значит, ачуубуз келгенде өзүбүздү кармай алсак, сөзүбүздү жана зыян берүүчү кадамдарыбызды токтото ала турган болсок, жүрөгүбүзгө кек сактабай, өч алам деп ар кандай жаман ойлордон оолак болуп, жаман сөздөрдөн алыс боло турган болсок, альхамдулилля, бул чыныгы күчтүүлүк экен. Мына чыныгы күчтүү адам ачуусу келгенде өзүн кармай алган адам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам деле ачууланчы, бирок ал ачуунун үстүнө жанагындай жаман заар сөздөрдү сүйлөп, туура эмес кадамдарды кылуудан оолак болчу. Тек гана Аллахтын өкүмдөрү, шариаты, буйруктары тебеленген кезде гана ачууланчы, бирок ошондо да пайгамбарыбыз жумшак болгон. Мындайча айтканда өч алган эмес, өзүнүн напсиси үчүн. Көрдүңүздөр, биздикин азыркы учурда абал эмне, биз өзүбүздүн үчүн ачууланабыз да. Бизди тилдеп койсо, же максатыбыз орундалбай калса, же биздин акыбызга бир туура эмес кадам болсо, ушундай көз кызарып, адам титиреп ачууланат. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондой болсо да өзү үчүн ачууланган эмес, шарият үчүн ачууланган. Адамдардан канча зыяндарды көрдү, сөздөрдү укту пайгамбар алейхиссалату вассалам. Өзү үчүн ачууланган эмес, шарият гана тебеленгенде бурмаланып, ошого каршы турган адамдарды көргөндө ачууланган. Өзү үчүн ачууланган эмес. Мына ошон үчүн мусулман адам ушул нерсени биз туурап, өзүбүз үчүн ачууланбаш керек. Ачууң келсе, жумшактык менен, кечирүү менен, өзүңдү кайра оңдоо менен, катаны көрсөң башкадан кечир, же көз жумасың, же үйрөтөсүң. Ким кечирсе, андан ары мамилесин оңдосо, анын сообу Аллахта калат. Мындайча айтканда, адам кечиримдүүлүк менен жутуп койсо, кек сактабаса, ал маселе ошонун жакшылыгы Аллахта болду. Ушуну эстейли, чоң нерсе болду. Ачууну жеңе турган кадамда. Асарларда айткан, сен ачууланып турган каарың келип турган кезде эстегин Аллахтын каарын дейт. Дагы бир асарда айтат, адамдын ачуусу каары келип турганда Аллахтын каары ачуусу келип турат ал адамга дейт. Ушунчалык ачуулануу оор боло турган болсо, Аллахтын ачуусун, Аллахтын каарын эстеш керек. Жана ошондой Аллахтын кечиримдүүлүгүн эстеш керек. Адам канчалык кечиримдүү болсо, Аллах таалам дагы кечиримдүү болот. Адамдын жүрөгү канчалык кең болсо, Аллах таалам дагы кең болот. Адам канчалык кекчил болсо, ага да кыямат кайымда сурак ошондой оор болот деген асарлар аябай көп. Ким кечирген болсо, оңдоп кеткен болсо, ал Аллах тааламга калды. Ачканда кээ бир адамдар байкасаңыздар, бир туура эмес кадамды кылып алсаң, сиз сыйлаган урматтуу адам ортого түшүп, мен үчүн унчукпай эле койчу десе, ошол адамды урматтап унчукпай каласыз да. Же болбосо бир маселени токтотуп каласыз. Элестетиңиз, бу жерде Аллах таалам айтып атат, мен үчүн кечирчи деп атат. Мен үчүн оңдоп кой мамилеңди, кек сактаба жүрөгүңдө. Жүрө бербе ошо менен кечирбей. Мен берейинчи ушу жакшылыгыңды деген сөз да бул, субханалла. Ушул нерсени эстеш керек. Аллах таалам ортого түшүп, мага таштачы бул ачууңду, кегиңди, өч алууңду бол токтотчу деп атат. Субханалла. Ошон үчүн канча кээ бир туугандар өкүнүчтүүсү жылдап, ыйлап, акыркы бир болгон кичинекей дүйнөлүк нерсе үчүн, же бир чакырбай койгон, же бир өзү ылайыктуу жерге отургуза албай калган, же жакшы тамагын бере албай калган барганда, бир арзабаган жашоодогу бир өзүнүн напсиси үчүн тарынып калган, тултуңдап.
ошону жылдап айлап айтып жүрө берет. Кандай коркунучтуу, жүрөгүндө кек сактап. Ошон үчүн ал жаза мен жинсил амал туугандар ушуну эстеп калалы. Бул өзгөрүш мыйзам. Алла таалам ушундай койгон. Акыретте сурагың кандай болоруң бул дүйнөдөн деле белгилери бар. Өзүңдүн абалыңа жараша болот. Жеңил болсоң жеңил, кек сактабай турган болсоң кек сакталбайт сага. Кечире билсең сага да кечире билет. Бүт нерседе, жашоодо адамдарга болгон мамилеңиз кандай болсо, кудум ошондой мамилени күтө бериңиз келечекте. Ал жаза мен жинсил амал деген ушул кылганыңды көрөсүң. Эч чокто адам өзү кекчил, орой, корс, катуу болуп туруп, жумшак, анын үстүнө бир жумшактык келбейт. Залымдардын үстүнө биз залымдарды кое беребиз дейт. Оройсуңбу, сага да орой адам табылат. Корссуңбу, сага да корс адам табылат. Кекчилсиңби, сага да кекчил адам табылат. Ушундай кандай болду үстүңөн ушундай адамды Алла таалам коет. Ал эми сен жумшак болсоң, сага да жумшак болот. Эми азыр мен сиздерге сөздүн аягында немелер менен бөлүшүп берейин. Ачуулануу болот экен, бул белгилүү экен. Эми ачууланып кеткенде кандай кадамдарга кылайын? Багыт белгилее дегендер. Кандай себептерди аткарсам, ушул ачуулануунун үстүндө жаман сөздөргө барып, туура эмес кадамдарга барып алыштым. Кандай кадамдар кылам, сүннөттө жолдор барбы десе, бар. Алардын айрымдары биринчиден көп адамдар унутуп калат ушуну. Ачууланганда аузу биллахи минеш шайтанир ражим деген сөздү айтыш керек. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деген сөздү айтканда ачуу кетет дейт. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламда да болгон, эки адамдын ачууланып бири-бирин урушканын көрүп, да керек болсо беттери кызарып кеткендиги пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Мен бир сөздү билем. Азыр ушул экөөнүн бирөө айта турган болсо, заматта ачуу кетмек деген. Ал эмне деген? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деген. Муслимде, Бухари деген хадис. Кээ бир адамдар ачууланганда айт десең айтпайт да, субханалла, көгөрүп турат. Ой, айт, аузу биллахи минеш шайтан. Айтпай жана ачуусун козгоп, ушу шайтан айттыртпайт да. Ушуну практика кылайлы. Ачууланганда аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп. Экинчи кадам, ачууланган кезде колдон келишинче сүйлөөгө аракет кылыш керек. Себеби ачууланган кезде дээрлик сөздөрдүн баары туура эмес чыгат. Сөз туура эмес чыгат болду. Эмоция калтыргандай хадистер Ахмадда келген. Ачууланган кезде унчукпай тургула деген. Себеби ачууланган кезде сөз тек гана урушту көбөйтөт кайра. Корс сөз чыгат адамда. Жанагы уруш талаш, жаңжалды кайра көбөйтөт сөз. Бул экинчиден унчукпага. Анан унчук алып мен сүйлөп алам, болбойм десем, эмне кылабыз? Экинчи, үчүнчү кадам, турган болсоңуз отура калыңыз. Кээде отургуч да кыйын болот да. Себеби билет да, шайтан мына адамда ушул месталарын алмаштырганда да кадимкидей ачуусу басылат. Турган болсо отуруш керек. Эгерде бирөөңөр ачууланган болсоңор, отургула деген. Эгерде отуруп турган болсо, жатсын деген. Отуруп турса жата калсын. Ошон үчүн байкасаңыздар, ачуулуу адамды отургуч да кыйын. Жактап бери жанан бери келди да туруп алат. Отуруп адам жаткызса андан да кыйын да. Бул отурган болсо жаткырыш керек. Андан кийинки кадам дарат алуу. Ачуулануу шайтандан. Ал эми шайтан болсо оттон жаралган. Отту суу менен өчүрөт. Араңардан ким ачууланган болсо дарат алла деген. Бул Абу Дауд, Сунан Ахмадда келген. Ачууланган болсо дарат алсын деген. Андан кийинки кадам ачууланган кезде зикир кылуу. Ла хаула ва ла куввата билля, астагфируллах, субханаллах, алхамдулилля, Аллаху акбар. Ушундай сөздөрдү айтты. Ибн Бас рахимахуллахнын көп осияттары бар. Ачууланганда эле саббих дей берчү. Зикир кыл деп. Зикир кылганда да адам сразу басаңдай түшөт. Алла таалам Куранда сүрөсүндө 28 аятта чындыгында зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанбайбы дейт. Жүрөк тынчтангандай болду, ачуу кетет. Ошо жүрөк лакылдап, адам нерв болуп, стресс жанатып, калчылдаганы ошол өзүн баса албай аткандыгы. Анан ушинтип ар кандай кадамдарга баргандыгы. Андан кийинки кадам ачууланганда дайыма жанан эстеш керек. Кимде ким ачууланып өч албай турган болсо, өч ала турган мүмкүнчүлүгү болсо дагы, ошону кыямат кайымда Алла таалам кечирет деген хадистерде көп келген. Кимде ким өч алууга мүмкүнчүлүгү болуп, бирок өч албай кала турган болсо, же кары келип туруп карын сала албай турган болсо, ошону аткарбай кое турган болсо, Алла таалам аны кыямат кайымда кечирет деген. Ушундай ачуунун артынан токтотуп калуунун жакшылыктарын адам эстеш керек. Кандай пайдалар бар экенин ушуну эстеп жүрүш керек дейт. Ал эми ошол эле экинчи кадамы ачуулануунун артындагы жаман кадамдарды эстеш керек. Кичине болсо да эстеш керек. Ачуунун артынан кандай кадамдар бар болот. Адам өкүнөт и бузулат. Али ибн Аби Талиб айткандай, ачуунун башы жиндилик, аягы өкүнүү деген.
Ачуунун башы жиндилик менен башталат, акыры өкүнүү менен бүтөт. Канча деген жашоодо бирин өлтүрүп койгон адамдар эч жокто айтпайт, мен акыл эсиммен өлтүрдүм дейт. Ачуум келип өзүмдү кармана албай калдым деп айтат. Канча деген талак берген, үй бүлөсү ажырашып кеткендер ошо ачуунун айынан ажырашкан. Канча деген адамдын өкүнүп калган жашоодо кадамдары бүт ошо ачуунун артынан келген. Мына ушунун жаман акыбетин эстеш керек. Ачуулуу жамандыктын ачкычы деген ушул. Ачуулуулук бүт жамандыктын бириктирген нерсе деген. Жолдон деле машинада, пробкада байкасаңыздар, бир сөзгө ачууланып кетип, канча туура эмес кадамдар барат. Бир сөз менен. Алла сактасын. Андан кийинки дагы кадамдардан ачуу келгенде жакшы амал менен алек болуп. Мисалы, үйдө болуп кеткен болсо мечитке чыгып кетүү. Же болбосо чыгып Аллах тааламды эстеп сыртка сейилдеп басып чыгып кетүү. Бирөө менен урушуп кеттиңиз, ошол урушуп кеткен адамдын жанында отура бербеңиз. Айтышып, талашып, жаңжалдашып, чыгып алыстап кетиш керек. Бул дагы жакшы кадамдардан. Ошол жаңжалдын көтөрүлүп кетишине, уруш талаштын күчөп кетишинен алдын алат. Анан бири-бирин карап отура берсе ачууланган кезде бул кайра ачууну көбөйтөт. Андан кийинки дагы кадамдардан көп дуа кылуу. Ушул дуаны жаттап алыңыздар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кылып жүргөн. Аллахумма инна ас'алука каулал хак фил гадаб ва рида. О Аллахым, мага акыйкат сөздү айтууга жардам бер. Ачууланганда дагы жана ыраазы болгондо да. Себеби ачууланган кезде адилеттүү сөздү сүйлөш өтө кыйын. Ачууланган кезде туура сөздү сүйлөш өтө кыйын. Мына ушул нерсени Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат. Аллахым, мени ачууланган кезде дагы акыйкат сөздү сүйлөөгө жардам бер. Жана сүйүнгөн кезде да, ыраазы болгон кезде дагы акыйкат сөз. Себеби адам эки учурда туура эмес сүйлөйт. Өтө катты сүйүнүп кеткенде да өзүн контролдо албай калат. Бир нерсе чоң нерсени убада берип алат, аткара албайт. Же болбосо ачуу келип чоң нерсени сүйлөп алат, анын артынан өкүнөт. Ушул нерсени дайыма о Аллахым, мени ачууланган кезде жада ыраазы болгон кезде да акыйкат сөздү сүйлөөгө жардам бер деген дуаны айтып жүрүү. Мына бул дагы адамды хидаятта, жакшылыкта бекемдөөчү кадамдардан. Калган текст боюнча чыгарайын. Эмне жакта бир 30 асар бар. Сахаба табииндердин сөздөрү ачуунун артынан кандай жамандыктарды алып келе турган, ачуулук Аллах тааламдын ырайымынан, мээриминен айдай турган, ачуулук бул адамдын сабырын жогото турган, ачуунун артынан адам ибадаттын дамын сезбей калат, ачуунун артынан адам адилеттүү боло албайт, ачуулук деген көп жамандыктын эшигин ача турган. Мына ошондой ачуунун артынан адам тилин да сактай албайт, динин да сактай албайт, дүйнөсүн да сактай албайт, акылын да сактай албайт. Көп деген балелердин артынан алып келет. Мына ошон үчүн бул Нававийдагы 40 хадиске киргизген. Себеби адеп ахлактын туу чокусунда турган 4 хадистин бири ушул.